Кийин Атамбаев чимкириктер дегенден кийин анан жолугуп көптөрү менен айттым, кандай болду десем, кой жакшы экен деп. Кой жакшы. Кече кайсы бир немеден сиз кандай саясатчыны сыйлайсыз деп суроо берди эле. Мен туруктуу саясатчыны сыйлайм. Көз карашын өзгөртпөгөн. Мен жана ар шайлоо сайын партиясын алмаштыра берген саясатчыларга такыр түшүнбөйм да. Эми башканы коюп, мен Жамбыл досум. Жамбыл досум арызын бергенде эле билем, ал президент болбошун өзү деле билет. Жөн эле келе согуп жана реклама да, бул бесплатный реклама да. Саламатсыздарбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, назарыңыздарда саясий коктейль берүүсү. Бул берүүнүн алкагында салмактуу саясатчылардан тартып, заманбап хайпчыларга чейин сырдашабыз, сыйлашабыз, балким чырдашып да кетебиз. Студияда мен Шайста Шатманова жана өлкөбүзгө аты белгилүү куудул агабыз Рахман Разыков болмокчу. Рахман ага, студиябызга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы. Баштаганда эле мен сизден соолук сурайын деп турам, себеби бүгүнкү күндөр, быйылкы жыл биздин кыргыз маданиятына мындай аттын кашкасындай таанымал уул кыздарды мындай алып кетти да. Аябай ичибиз ачышып калды. Анан сиздин телегейиңиз тегиспи, өзүңүздүн эс соңуңуз жакшыбы, аман сен жүрөсүзбү, кандайсыз? Рахмат, жакшы. Эми бар жок Кудайдан деп коебуз го, биз баягы сактанганды сактайм деп айтат дейт. Ошон үчүн анча-мынча сактанган, гигиенаны сакташ, ошолор да жашаш керекпи дейм да. Билесиз, мен бир неме маалымат угуп алып аябай таң калдым. Же тамашалап айтышты. Дизентерия болуп жаткан больницада элдер жатпай калды дейт. Конечно, күндө колун жууп, антисептик чачып, эч ким жанагындай майда чүйдө оорулар менен оорубай калыптыр дейт. Жакшы эле болуптур дейт. Ошондой. Ал жөнүндө могу Бишкектеги тез жардам кызматынын башкы врачы да көп жазды Твиттерге. Ошо эл колун антисептик менен тазалап баштагандан бери жана ич өткү деген артып азайып кетти, эми. Ошол нерсе азайды деп жазат. Ооба. Эми колду таза жууганды ушул заманда үйрөнбөсөк билбейм, анан качан үйрөнөбүз. Ошол эл катары элдин ичинде басып жүрөм, ошентип тазаланып. Жакшы, кубанычтабыз. Бүгүн азыр бир жаңылык чыкты. Билесиз да, мен мындай бир аябай элге жайылып кетти, ошентсе да айтайын. Жанагы учурдагы жогорку кеңеш чимкирик деген атка калды да. Эми аны жууп да кетире албай турган абалда турушат. Анан алар өздөрүнүн мөөнөтүн узартып атканда айтышты эле, биз айлык албай иштейбиз депчи. Бүгүн жаңылыктар чыкты. Октябрь айында, ноябрь айында кадимкидей эле айлыктарын алышыптыр. Анан башкачараак бир неме ишарат, башкачараак бир чечим күттүңүз беле ушундай жогорку кеңештен? Мен аны уккан жокмун. Азыр силерден угуп атам айлык алып атканын. Бирок айлык албайбыз деп айтканын укканмын. Эми чимкирик парламент деп, мен аларды биринчи койлор деп айткам. Ооба, эсибизде. 120 кой деп интермедиа жазып, аны борончу менен тынар катырат каршып, жетесине жеткизип ойноп, анан ызышуу болуп, тополоң болуп, бизди эмнеге кой дейсиңер, сотко беребиз деп чыгышкан. Бул өтө чоң бир резонанс жараткан интермедиа болду. Мен чын айтсам, ошол интермедиа ошондой резонанс болуп кетет деп ойлогон эмесмин. Мен анда Кытайга кетип калгам. Келсе белгиси чолуп кетиптир да, 1 миллион просмотр, анан бир нерсе парламентке чейин чыгып Текебаев сүйлөп атат. Булар сотко бериш деп алып келген экен. Мен айттым, сотко бергенин кереги жок, булар туура айтыптыр, сатира айтыш керек деп. Анан ошондо кээ бир депутаттар аябай жолуккан, эми көп эле тааныйм го. Нааразы болушуп, бизди кой дейсиң деп. Ыза болгондор болду арасында? Мен эми жок, мен айттым, мен силерди айткан жокмун. Негизи бул юмор эми. Анан унчукпасаңар, эмне десиле макул дей берсеңер, эмне деп айтайын. Эми бул эми жогорку кеңеш деген бул өзүнчө бир элдин өкүлчүлүгү, бул бир мыйзам бутагы, бардык нерсеге эле макул болсун деп биз аны шайлаган, эл шайлаган эмес. Алар кандайдыр бир нерсени туура эмес. Же мындай, буларды кандай болбой калды? Булар эмне болсо эле макул. Өкмөт жакшы десе жакшы, жаман десе кайра жаман. Анан эмне деш керек силерден? Ошого койго окшош деп анан
салыштырмалуулук болуп айтылган. Анан эле кийин Атамбаев чимкириктер дегенден кийин анан жолугуп көптөрү менен айттым, кандай болду десем, кой жакшы экен деп. Кой жакшы. Мен маданияттуу түрдө айткан экенмин дедим. Эмне болду карайм дедим. Десем, уже чын эле кой жакшы экен дейт. Анан бул парламент жөн эме биздин мыйзамдардын бир мындай жерлери, туура эмес жерлери дейбизби, ушундай жазылган экен да. Жогорку Кеңештин мөөнөтү 5 жылга деп шайланат деп турат, жазылып турат. Анан булар эмнеге таянып атат? Бул Жогорку Кеңеш кийинки Жогорку Кеңештин биринчи отурумуна чейин иштеш керек. Иштеш керек деп турат. Биринчи отуруму канчада болот? 15 күндө болобу, 20 күндө болобу, 1 айда болобу, ал жазылбаптыр деп атат. Демек, кандайдыр бир ушундай нисковка калып калган да. Анан эми мейли кырдаал ушундай болуп калды, ошо кырдаалга жараша иштеп турсун деп анан иштеп атабыз азыр. Эртең бир суроолор чыгат. Ушул Жогорку Кеңеш кабыл алып аткан мыйзамдар мыйзамдуу же мыйзамсызбы деп. Себеби дегенде булардын мөөнөтү бүткөн да. Жазып турбай 5 жылга шайланат деп. Анан эле кайра узарып кетип атат. Ушундай бир мындай мыйзамдагы мындай макулдашылбаган кээ бир жерлер болот экен да, аны өзүнүн пайдасына иштетип кетсе боло берет экен. Биз айлык албай эле иштей берелик деди. Бүгүн бир кызыктай кырдаал түзүлүп калды да. Сиз 45 жылдан бери саясатта жүрөм деп азыр айтып кеттиңиз. Өткөндө бир маегиңизди көрүп калдым. Мен 45 жылдык оппозиционермин деп атасыздар. Чын эле кудул деген мындай кандай десем, бирөөнү мактап ырдабай айтабы. Ал калайбы өнөрү ошону талап кылат. Сиз коомдогу, бийликтеги кайсы бир иштердин мындай бир мазак сөз менен, курч сөз менен, мындай тикенектей сөз менен, айтор мындай башка көзгө чапкылап турасыз да сөз мененчи. Анан ошо оппозицияда жүрүш чыгармачыл адамга да канчалык мындай ыңгайлуу. Сиздин кесибиңизден улам жакындарыңыз жабыркап, же бир мындай каалаганына жетпей, бир өксүк болуп калган учурлар болду эле? Эми мындай да, сынды эч ким жакшы көрбөйт. Биринчи мындайчы. Болуп дагы биздин Кыргызстанда ошондой болбосо мына Россиядагы кудулдар, алар деле сындайт, коомду сындайт. Негедир Путин келип эл менен отуруп алып көрүп, анан күлүп эл менен кошуп. Биздикилер антпайт да. Биздикилер уялат. Кокус президент болуп калса, ал кудулдардын концертине келүүнү бир мындай ниже достоинство катары көрөт деп ойлойм да. Аскар Акаевич бир жолу биздин концертти көрдү. Бир жолу. Акназарова деген министр бар эле, ошол айтып калды, Рахман, ушул мына президент менен жакырчылыкты жоюу боюнча бир мындай жолугушуу өткөн атат Жалал-Абадта. Сиз ушуга бир мындай подходящий программа жазбайсызбы дагы? Ошону койбойлубу? Президентке ушу сатиранын тили менен айтсак болобу дейт. Болот. Мен программаны жазып алып барып койдук. Анда мүмкүн тартыштыбы же тартышпадыбы билбейм, мен өзүмө тартып алган жокмун. Эгер ошону тартып алган болгондо эл көрөт эле да. Акаев кандай реакция болду? Акаев көзүнөн жаш чыгып, жанында Осмон Акунду чапкылай берип, чапкылай 3-чү катарда отурат. Мен ал кишинин андай күлгөнүн көргөн эмесмин да. Ушунчалык күлдү да, ушунчалык күлдү. Эми ошондой бир радость, ошондой бир немени президентке көрсөтпөй жүрүштү да. Эгерде концерттерге алып барса, ал киши барбайм дебейт, ал киши өзү мындай юморду, сөздү мындай неме кылган. Мен ошо күлүп атса карап таң калам да, ошо революция болордун астында да. А мен айырда кишини мактаган жокмун. Айырда мен ошо сатиранын тили менен, ал мындай кыскача сюжет мындай да. Айыл өкмөт жаң келип, анан отуруп иштеп атабыз, мына колубуздан келген жардамдарды берип атабыз. Жакынчылыктан чыгаруу маселеси боюнча
Мына барлык иш-чараларды аткардык. Так, бир тракторду таап, соляркасын куюп даяр кылып койгом. Мен элден сурадым. Ким бизде жакыр үй бүлөлөр барбы десем, экөө колун көтөрдү эле. Үйүм барып, түртүп салдым. Дагы барбы десем, жок дешти. Жакырчылыкты жойдук. Дагы кандай жогору жактан буйрук болсо, даярбыз аткарганга. Мисал үчүн да ушундай. Президентке жаман жакты да гүлүп атып. Бир гана жолу биздин концертти көрдү да. Башка президенттер катышты? Жок, башка президент катары келип концерт көрүп катышкан жок. Мындай билет, Сооронбай деле президент болгонго чейин көп эле аралашып жүрчү, анан президент болгону айтып атам го, бул мындай уят көрүп калат окшойт дейм да. Болбойт уже. Кудул менен сүйлөшкөнгө бул мындай уят болуп калат да, сүйлөшпөш керек деген. Анан кыйынбы дейсиң? Кыйын. Мен ошол Атамбаевдин маалында менин эжем санэпидстанция врач. Далай жолу келип, токтотчу эм, мен иштебесин деп атасыңбы? Мен сиз менен кандай жумушум бар? Мени кызматтан кетиришкен атпайбы, сен эниңди тыясыңбы, жокпу деп атат. Мен кантип тыя алам? Мен тыйылбайм да, мен мүмкүн эмес. Эми кетсе, кетирсе кетесиз да, эмне кылайын? Айттым деп коем. Айтсам болбойт ат, эми өзү билет экен деп. Ошондой бир кыйын жагдайлар бар. Бирок кала берсе болот, мына ошол канча президент болсо кандай. Ар бир президенттердин маалында жазылган ошондой бир чоң бир мындай сатиралар бар да. Мен азыр бир жаңы мындай сатиранын проектин жасап атам. Мен азыр концерт жок болуп калган үчүн жазылбай турат. Ал сатира ойнош үчүн эл болуш керек анан сахнада. Айылдык аксакалдар соту деген. Аксакалдар соту. Бизде аны көп жылдан бери муну аксакалдар соту алмашпаптыр. Алмаш керек болот. Кимди коебуз? Десе, мына эже сунуш түшүп атат. Мына Касымбек абаны коелук деп атат. Касымбек аба, ал жогорку окуу жайын бүтпөптүр да. Десе, зато 3 ходкага барып отуруп келген да бул киши. Анан 3 жолу барып отурган адамдан сот чыкпаганда кимден чыгат эле? Бул тиякты да билет, буякты да билет. Анан аксакал анын үстүнө өзү тигине мындай. Кандай колдойсуңар, колдойсуң, башкалар келип анын отурат. Эми Касымбек аба өзүңүзгө бир 2 жардамчы алып алсаңыз, өзүңүз тандап алың, эми өзүң иштей турган. Сен бар, өзүмө чогуу отурган подельниктерим бар жерде отурган. Мына мен менен мына Сагынбек кошогон болгон, Турдубек отурган, биз баарыбыз чогуу отурганбыз. Ошон үчүн чогуу отурайлы депчи, чыккыла бияка деп. Чыгарып отургузабы? Отургузабат. Мисал үчүн да бул интермедиа эртең ойнолуп чыга турган болсо, бүгүнкү күндүн айтпай эле анын айтыштын кереги жок. Аны зритель өзү таап алат, эмне экенин, эмне болуп атканын, ол канчалык деңгээлде экенин. Кыска кээ бири сурап калат, эмнеге сатира жазбай койдук? Мен жазбай койгон жокмун, аны жазып кое турган жер болуп атабы? 5-октябрь боюнча сурайын деп турам да. 5-октябрь күнү эл мындай шайлоо жыйынтыктарына макул эмеспиз, добуштарды уурдап алдыңар, сатып алдыңар деп нааразычылык айтып көчөгө чыкты. Жыйынтыгы Сооронбай Жээнбековдун неме бийликти өткөрүп берип кетиши менен бүтүп атат да, эми толук жыйынтыкталайын деп. Анан ошол күндү саясатчылар эмне деп атарды билбей мындай баш катырып атышат азырчы. Революция болду дейин десе, революциянын мындай элементтери болбой калды. Аягына чыкпай калды. Төңкөрүш деп да айта алышпайт, андай мындай бир күч курал колдонгон келип аскерлер басып алгандай андай иш болгон жок. Эмне деп атарды билбей, азыр элдик толкундоо деп отурушат да, куудулдар эмне деп атап атышат. Туура, аны бирдеме деп атаганга мен эгер атайлап ойлонуп бул жөнүндө жазсам, бир сатира анда бир айланып коет элем, бирок мындай эле капысынан сурап атасың, мен мынтип айтып коет элем, Сооронбайдын акыркы күнү деп койсок болот мисалы. Бул нерсени
Сооронбай өзү жасады да. Мен ушу кеңешчилери жанында жүргөн адамдарына таң калам да. Эми 13 партия нааразы. Ошондо астына чыгып эле бышкан чакырып эле шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, мисалы мына мыйзам бузуулар болуп туруп, ишти возбудить дела, так перенести тигиндей мындай. Болду. А 1,5 айдан кийин шайлоо болот, баргыла. Мына 3 партияны жокко чыгарып салдык, юридикалык андай партия жок. Десиле кетип калат эле баары. Эч кимдин эч кандай Сооронбайды кетсин деген айда сөз жок болчу да. Onu кылбай койду да. Баягы мындай талпаны башкарбаса, талпа өз билгенин кылат да. Мисалы элди башкарыш керек эле да. Эгер 13 партияны күндүз эле кабыл алып, ошо саат 2-де так талаптар туура коюлуп атат. Келгиле мындай кылайлык. Шайлоо жокко чыкты, тиги 3 партия катышпайт. Баргыла дагы тигинтигилерди кетирилели, кетип калбы шайлоого даярдан. Бүт. Кээде ошондой акыл айткан адам жанында жок калабы деп калам да. Бийлик бул парламенттик шайлоодо дүйүртүк катуу чыкты, бүтүн Кыргызстандык. Сиз ошол партиянын катарында шайлоого барып калдыңыз да. Анан чочуп кетиштиби, эмне болду? Биринчи эле чу дегенде эле бүтүн Кыргызстанды оюндан чыгарып салганга аракет кылды. Борбордук шайлоо комиссиясы аркылуу. Анан силер аябай өзүңөрдүн укугуңарды мындай айгышкан күрөштө коргодуңар да. Анан барып соттон силерди өткөрүп коюшту, макул. Анан ошону сиз соттогу силердин командада соттогу чечимди адилеттүүлүк орноду деп кабыл алдыңарбы, же болбосо бийликтин шайлоо башталып элек жатып өзүбүзгө бале кылып албайлы, анан буларды эртең баары бир жыйынтыктан өткөрбөй коебуз деген бир мындай амал болдубу? Кандай кабыл алдыңыздар? Мен ойлойм, биринчиден ошол сот процесси башталып, ошончо бир ызы чуу башталганда бул бүтүн Кыргызстанга чоң рекламалык кампания болду деп. Бекер реклама. Бекер, ал миллиондогон сом менен жасай албай турган рекламалык кампания жүрдү. Так. Эч качан көңүл бөлбөгөн, эч нерсени карабаган башка жөнөкөй адамдардан бери кирип карап эмне болуп атат, эмнеге мындай болуп атат деген нерсе болуп атты да. Мен тамаша кылып айттым, ошол бизди сотко берген Турсунбай Бакир уулу менин иниме атмен кезеш керек. Рахмат сага, ошончо компания жасап бердиң. Бул адилеттүүлүктү талап кылып, ошол эле башка саясий партиялар, Чоң Азат, тиги СДБК, кайсы партиялар барып ошол жерден турбадыбы? Колдоп турушту. Андай болгон эмес да бизде качан биринчиден аларды эч ким чакырган жок. Алар Өздөрү, алар эртеге биз да ушинтип калышыбыз мүмкүн деген ойдо келип ошончо биригип кеткенде, бул менимче бул партияны азыр чыгарсак, бул балекет ушеден башталат турган болуп калды деп эле чечим чыгарды. Өткөрүп коюшту. Бул менимче бул соттун немеси эмес. Себеби муну неден байкап калдым? Чечим окуп аткан судьянын үнүндө бир мындай адилеттүүлүктү мындай чечимин окуп аткан эмес, наоборот, бирдемеден коркуп окуп аткандай бир мындай сезим болду да мага. Сизден сурайын деп турам, буга чейин шайлоолорго, депутаттык шайлоолорго катышкан деп атасыз. Анан эмнеден улам, именно партиялык тизмеге келгенде сиз бүтүн Кыргызстанга келип калдыңыз. Эми бизде азыр партия тандоо укугу да аябай кеңири да. Кече кайсы бир немеден сиз кандай саясатчыны сыйлайсыз деп суроо берди эле. Мен туруктуу саясатчыны сыйлайм. Көз карашын өзгөртпөгөн, системдүү программасы бар, максаты бар. Ошого ар кандай каршы абалдарда туруштук берип, өзгөрбөй келаткан саясатчыны сыйлайм деп айттым эле. Бул ушу бүтүн Кыргызстан. Мен бир мандаттуу немеден шайлоого катышканымда деле бул партия бар болчу, бирок менин партияга мүчө болуп кирбегеним
мен кимдир бирөөнүн кайсы бир саясий топтун куралы болуп калбайын, ошонун колунда көз карашты айткан адам болуп калбайын деп мен эч бир партияга кирбегеним ошол эле да. Мен мына бардыгына бирдей, мен элдин атынан элдин көйгөйүн жазып, элдин көйгөйүн элге ушул жеткизип келатам. Ошон үчүн мен бир дагы партияда эмесмин депчи. Эми азыр эмнеге бул партия менен барам? Азыр бир мандаттуу округ эгер болуп калса, мен бир мандаттуудан эле бармакмын эгер барам десем. Эми анда жалаң партиялык тизме менен болуп калгандан кийин анан ошо мурдатан эле өзүм ошондой сапаттары менен ушундай сыйлап жүргөн партия катары ошол партияга кирдим. Мен жана ар шайлоо сайын партиясын алмаштыра берген саясатчыларга такыр түшүнбөйм да. Бийликте ким болсо ошонун партиясын айтышат. Эми билбейм, бул кандай адамды бир мындай көз караш. Бала чакасына эмне деп айтат деп ойлойм да. Баласы сурайт, ата кечээ сен муну партия делең, бүгүн муну болуп калдың, эмнеге десем эмне деп айтат? Бизнести коргодум деп айтат да. Бизнес коргодум. Билбейм. Жөн эле бизнесин кыла берсе болбойбу? Саясаты жок эле. Сиздин сахналаш кесиптешиңиз көп жылдар бою чогуу иштедиңер. Жамбыл Камчыев агабыз жөнүндө сурайын деп атам да. Ал киши буга чейин дагы президенттик шайлоого катышам деген тымактары болгон, катышкан. Анан бул иретте арыз бериптир болчу Борбордук шайлоо комиссиясына. Анан бүгүнкү жаңылыктар боюнча андан аркы иштерди аткарбады окшойт. Анан ошондой кишилер мамлекеттеги эң негизги кызмат бул өлкө башкаруучу да. Ошол өлкө башкаруучулук кызматка барганын сиз кадимки мындай олуттуу кадам катары кабыл аласызбы же бүгүнкү тил менен айтканда хайп деп ойлойсузбу? Эми башкаларды билбейм, бирок Жамбылды мен жакшы билем да. Кыздын сыры төркүндө маалым дегендейчи. Бул мыйзамды өзгөртүш керек. Биз бүгүн мындай кошуна мамлекеттердин астында бир аз уят болуп атабыз да. Себеби өлкөнү башкара турган адам. Ошол президент деген жогорку бийликти бир аз немесин баркын түшүрүп койдук да. Эми башканы коюп, мен Жамбыл досум. Жамбыл досум арызын бергенде эле билем, ал президент болбошун өзү деле билет. Жөн эле келе согуп жана рекламада, бул бесплатный рекламада президенттикке катталды. Мен сурадым, эмне бара бересиң сен? Неге мен барбайм мисалы үчүн? Мен арыз берип койсом болбойбу? Каттайт да, анан Рахман Разыков да президенттикке катталыптыр. Анан ар жерден барып интервью берип, мен президент болсом мындай. Бул бир оюнчук болуп калды да. Мен мынтип айттым эле. Президенттикке каттоонун жолун бир аз өзгөрсөк. Биринчи 1 миллион апарып күрөөнү тök Бышкага. Анан арызыңды жазганда экөөнү тиркеп алып келип туруп тапшыр. Кеш керек дейсизби? Мен ушунтип ойлоп атам да. Ошондо 61-63 адам арыз бербейт эле да. Сиз анда жалаң эле акчалуулардын арасында да көрдүңүз да мындай сексуалдуу деп жөнөкөй сөздөргө тил келбегендери болуп атпайбы? Алар өтүп кетеби анда? Жок, өтүп кетпейт. Катталуу тартибин айтып атам. Мисалы үчүн мындай да. Биринчи арызын кабыл алып атабыз. Аны Бышка кабыл алып, каттап, реклама кылып чыгарып, анан өмүр баянын тактап, түрмөдө камалбаган, кыскасы туугандары менен баарын убарачылык да. Анан кол чогултуп, анан кийин күрөөнү тök деп айтып атпайбызбы? Ушуну алмаштырып койсо деп атам да. Эми күрөөнү тök деп баары айтып атабыз да, туура. Муну азыр 1 миллиондон төгүш керек, 30 000 кол чогултуп. Ошону алмаштырып баштасакпы деп атам да. Барып күрөөнү төккүн дагы, анан заявление алып келип берсең 63 адам арыз бербейт эле деп атам. Берсе 20сы берет эле. Оюнчук болбой калат эле да. Оюнчук болбой калат эле дегеним да. Анан 1 миллион акчаны төгүп койгон адам ал оюнчук адам болбойт да. Ал кандай болсо дагы ушуга катыша турган мындай намерениясы бар адам экен деп билет элек да. Ишим жок жүрөт, ошон үчүн президент болоюн деп атышпайбы? Кызматым жок жүрөт, убактылуу, анан көрө президент болуп турайын деп атат. Ушундай болбой калабы эле деп атам, эгер биринчи бар 1 миллион төккөндө келип жазып бер, пожалуйста, маселе жок.
Десек эле азыр эле 20-сы калды, 20-сы эле калат эле. Башында эле. Башында эле. Биз ушуну эмнеге ушуну алмаштырып койсок болбойт деп атам да муну азыр. Партия тууралуу сөз кылып калдыңыз. Азыр партияң болбосо, сенин ошол эле жерде конституциялык укугуң бүттү депчи. Парламенттик башкаруубу же президенттик башкаруубу деген нерсеге азыр бүт коомчулук ойлонуп талкуулап жаткан мезгили кечээ күнү Жогорку кеңешке Акылбек Жапаров мыйзам долбоор алып келди, ошо референдум жөнүндө деп. Анан ошол жерде өзөктүк маселе эл өзү тандасын, кайсы башкаруу тигин тандайбыз деп атышат да. Сиздин пикириңизде кайсы башкаруу бизди, мамлекетти алдыга сүрөйт, өнүктүрөт деп ойлойсуз? Мен бул парламенттик башкаруунун жакшы жактарын да билем. Жаман жактарын да айтып бере алам. Эки жагын тең айтса болот. Ошондой эле президенттик башкаруунун, мисалы үчүн, эми муну бир сөз менен бул жакшы, бул жаман деп айтып койгонго туура келбейт да, себеби бул өтө көп нерсени камтып турат. Мүмкүн биз парламенттик башкарууну толук парламенттик системада жашаган жокпуз да. Ага жете элекпиз да андай. Биз мындай биринчи эле тепкичиндебиз. Биз муну кыргызча парламенттик кылып алдык да. Парламент болгондо толук парламенттик башкарууда президент аралашпаш керек да. Бизде андай болбой атат да, биздечи. Ошон үчүн бизге парламенттик башкаруу болбогон система экен деген ой калыптанып калды да. Аны атайлап калыптандырып атышкан жокпу? Ошондой ойго түртүп карапайым калкты да. Көрдүңөр, эл деген жанагы мурда жерлик болуп урушса, мурда түндүк түштүк болуп кырылышчу болсо, азыр эми партия менен партия болуп кырылышып баштады. Андан көрө аймактардан эле келе бергенибиз жакшы экен. Андан көрө партиялар эмес, Жогорку кеңештеги президент өзү башкарган жакшы экен. Президент өзү башкарса, мынтип жошутуп атышат да. Жоопкерчилик да анын колунда болот, ал жооп берет депчи. Парламенттикте деле жооп берип атпайбы? Эң негизги жоопкерчиликти кандай формада Акаев кылып калды, Бакеев кылып кетти. Өзүнүн жерине келе албай жүрүшөт да. Юридикалык жактан албайм деген күндө деле баары бир эң чоң жазаны ошолор алып атышпайбы? Анан эмнеге биздикилер ойлонбойт дейм да ал жагын? Мен айтып атам го, бир сөз менен бул жакшы, бул жаман деп айтып койгонго болбойт. Мен айтайын дегеним ушул эле парламенттик башкарууну биз толук парламенттүү системада иштеген жокпуз. Экинчиден, мындай да партиялардын ортосундагы мындай талаш болуп атат деп элге жеткен жок. Булар коалицияга чогулган партиялар бийликтин ар кандай бутактарын бөлүштүрүп алышып, мынау министрлик мага, бул министрлик сага, анан бул министрлик, анан айыл өкмөткө чейин бөлүп алып, анан ошол өздөрүнүн партиясындагы кишилерди ошол жерге кызматка коюп, ал адис көйбү, башкабы, аны карабай, эң башкысы ушул министрлик бизге тийди да, бул биздин устуканыбыз да, биз ошону эмне кылсак, ушу биз билебиз, башка премьер-министр муналарың болбойт десе айта албайт, потому что биз анда коалициядан чыгып кетебиз да, анан премьер-министрди кызматтан кетиребиз. Кыскасы ушундай бул. Биз мүмкүн ошону мындай иштетпегенибизден, жеке кызыкчылыктар мамлекеттин кызыкчылыгынан бийик тургандыгынан болуп аткан нерсе окшойт деп атабыз да. Ошол эле да президенттик башкаруу. Президенттик башкаруу президенттин эмес, мыйзамдын диктатурасы болсо, анын астында баарыбыз тең болсок, силер дагы, мен дагы, президент дагы, депутат дагы, министр дагы, ошондо ол өзүнүн жемишин берет да. Биз андай кылбай атабыз да, биз бир адамдын каалоосунун астына байланган мамлекетти элестетип атабыз да, президенттик башкаруу деп. Ал эмес, мыйзамдын астына биригүү керек да. Бизде андай болгон жок да. Рахман байке, кызыктуу маек куруп бердиңиз. Сизди кыйнадык саясий суроолор менен. Жок. Бирок жаран катары бир эмес бир нече жолу парламенттик шайлоого катышкан адам катары өзүңүздүн көз карашыңыз
конкреттүү пикириңиз бар. Рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Ушун менен саясий коктейль берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар. Ал эми Рахман агабыз менен бүгүнкү маекти сиздер supertv.kg сайты аркылуу же болбосо YouTube'дагы жаңылыктар Super TV каналы аркылуу көрө аласыздар. Аман болуңуздар.